Надя энесинин ар бир сөзүн жана көз карашын сиңирип турат. Ал апасынын жүзүнө байкоо жүргүзгөндү жакшы көрөт жана анын эркелеткен сөздөрүнө жан дили менен жооп берет. Алар бири-бирине абдан көп нерсени айтууну каалашат. Бирок Надя дүйнөгө 3 ай мурун гана келген. Надя барган сайын башын башкалардын жардамысыз кармайт. Ал жылмаят, ал үндөрдү чыгарат. Ал кичинекей колдору менен энесинин манжасын же оюнчугун кармап алат. Жана колуна тийген нерсенин баарын оозуна салат. Ал дүйнөгө ар кайсы тараптан байкоо жүргүзгөндү жакшы көрөт. Курсагында жатып, энесинин колунда же аркасы менен энесинин көкүрөгүндө жайгашкан акыбалда. Ал нааразычылыгын ага бир нерсе жакпай калганда ачык айкын билдирет. Надя анын күнүмдүк иш-аракеттеринин убактысы келгенин билет. Бул ага кубаныч тартуулайт. Анткени апасы аны кучактап, эмне кылып жаткандыгын түшүндүрүп турган учур. Надянын үй бүлөсүндөгү жашоо анын керектөөлөрүнө жараша калыптанган.